1988-жылы 88-89 бүткөн. ушул стадионду эл өзү ар бир түтүн 10 рубльдан чогултуп канча берди эле? 384 кожолук топтоду. Арасында 6 адам пенсиясын берди, баягы мен атам, абалары, мага жакын адамдар, аксакалдар пенсиясын котортду. Анан калган 10 сомдон 4280 сом акча болгон. Бухгалтерибиз бар эле, Сабыр деген. 88-жылы. Бул 88-жылы 4280 сом. Ел топтоду. Анан эми мен баягы колумда бар эле кичине шуну кылам деп баштаганымдан кийин деп анан өзүм 19.000 төрүс кошуп шуну бүтүргөм. 19.000 рубль. Рубль. Ал малда 19.000 төрүс Чоң акча болду. чоң акча болчу. Ушунда ушул Анан ушул стадионду ашар ыкмасы менен курдуңуздар. курдук. Эл көтөрүлүп чыкты. 50-жылкылар, 39-жылкылар поколение кылтырып бөлүп бергенбиз 12 метрден. Поколение кылтырып бөлүп бергенбиз 130 метрде. 11 поколениеге бөлүп бергенбиз. Ар поколение өзү ташын алып чыгып, семонтун немесин мен алып бердим, ашар кылып ташын алып чыгып өздөрү куйду шуну. 12 метрден бөлүп şu жерде 10 поколение. Азыр эң алды азыр 70 жашташ бол. Азыр эң чоң поколение да. Биз 3-чү поколение элек 57-жылкылар. 55-54 биринчи поколение болчу. Биз биринчи башталганда сен деп туруп, сен өзүң баштаң деп биринчи ал жака мен таш койгом. Мен досторум. Ал мына азыр спорт залдын астында калды. Ал зыңкыйып турат эми 30 жылда шунча турган 36 жылда мына турат. Эми ошо келгенде тендерден уткан адам кантип шуну ойлобойт эми мындай кылам. Анан кийин мына быйыл 25-жыл 26-август бүгүн, эми акыбалы ушул экен. Бул мамлекеттин балансына турат да, айmy өкмөттүн балансына. Айыл өкмөткө өткөрүп берген. Анан мына скамейкаларды ким жасады мындай кылып? Ушу тендерден уткандар жасады. Былтыр. Мурда жылы. Былтыры койду. Мурда жылы баштаган. Мурда жылы мыналардын аралыга биз айттык да, бир шамал болсо учуруп кетет деди эле, мына ар бир аралыга да мындайдан коюп кетти. Эмесе 10 метрден коюп эле кеткен. Жакшы шамал болбоду. Же кар оор түшпадыганда бул жатып калат эле. Навес. Анан мына отургучуна деле бир адам отурчу да эмес го. Бул кандай? Бул эми мен түшүнбөй атам да, буну кандай. Отурсаң чаң болосуң. Чаң, ана мынан караң, мына арбатуралар мына караң. Кесет да, мына буга отурсаң азыр майып болосуң. Мынан караң, мынаны караң, мынанын учтуулугун. Мына колуңуз менен көрсөңүз. Тими кой атам. Чалышып жыгыласың. Мен билбейм, мен бул баягы кемпироваттын эсебинен акча бөлүнгөн да, баягы Улукбек Зулпукарович неме компенсация бербеди, ошонун эсебинен ошо Кароол айыл өкмөтү 12 миллион бөлүнгөн экен, ошонун эсебинен курулуп атат деп уктум да. Анан эми өзүм көзүм менен көргөм жок. Бир гана мен ошону неме кылып бериң деген, сону мына азырга чейин мен жасап койдум, ошону тыйындан берген жок, өзүм төлөп койдум. Ар жактан кыштарды алып келип, олордун кылганы мына. Ана ал жак полный ачык турат. Эптеп мына ал жакты ушулардан суранып, ким неме болгондор забор кылып тосуп ал деди. Ошол адам забор кылып тосуп койсо болот. Айтса, айыл башы айыл өкмөт чакырып, стадиондун алдын тосуп ал. Мына ушу чек 10 жылдан бери турат. Бериш керек бирөө муктаж болгонго. Ана, алып койгон бирөөсү. Фундамент куюп коюптур. Бир фундамент турат. Ошо куюп койгон 10 жылдан бери турат. Кача мына үйүң чегарасын тосуп кой десе, стадион тосулат. Эми мындай да, Райымбердова, бул жерде эч кимди бир каматалы деген ой жок. Мисалы, мен деле бир жакшылык нерсени чыгарсам дейм да. Анан ушул жер ремонт болуп, жаркырап турса, сиздин өмүрүңүздөгү ушул эң жакшы бир иш экен. Сиздин да маанайыңыз жакшы болмок туурабы? Анан эми ошондой болушун үчүн не жетишпей атат? Мына даяр стадион бар экен, бөлүнгөн бюджетте акча бар экен, анан ушуну эмне тоскоол болуп атат ушул жерде ремонт кылганга? Билбейм, эми аны жогору жактан турган өкмөт билет. Ушул жерден не болуп атканын өкмөт билет. Мен каякта, мен айттым го, 3 жолу ремонт кылып бердим. Салганда 1, 2001, 2, 2008. Азыр эми эч мүмкүнчүлүгү жок. Мурдан жаш маалымда ушул жакты карап сүйүнүп өтөт элем. Азыр эми жакшы мына мектепти салып койдум, келип ушул жак карабайын, не болуп атканын көргүм да келбейт да, ушу даяр нерсени эптеп кармап кала албай атат.
Азыр канча адамдар Эми ушул жерге жерден зарыл баягы сөздүн пайыты келди, удулу келди. Ушу бир тиешелүү жетекчилерге бир кайрылып койсоңуз, жана Кыргыз футбол федерациясынын ардактуу жетекчиси Камчыбек Ташиев деген мамлекеттик чоң кызматтагы киши бар. Балким ага кайрылабызбы, же губернаторго кайрылабызбы, мен дана билбейм да. Чыгылып бир кайрылсаңыз. Мен кайсы инстанция чечет берди, мен азыр билбей турам, чынын айтайын. Кайрылып коюңуз. Эми мен ушу мына Кыдыршаевич канча футбол федерациясынын президенти болуп калды. Кечегиде Өзгөн районундагы стадион ачылды. Эмне деген касиет, эмне деген рахат. Онун келип мынерди көрүп жүрөгүм ооруду да. Ушу бир ушул жакты бир карап койсо деген бир оюм бар. Даже президент деле футболдун фанаты. Канча азыр мамлекетте канча жок жерге стадиондор курулуп атат. Бар стадион деп ремонт кыла албай атабыз да. Эми мен деле мурдагыдай алдуу жандуу болсом жасап коет элем. Буга акча сала бермей чарчадым да, туурусын айтканда. Ona көрө мектепке салганым жакшы экен, балдар билим алып атат. Мына мектепке салдым, бассейн куруп атам. Ошол жерге парк куруп коеюн десе мына, байыл айтып өттүм. Ушуга да тоскоолдук кылды. Бул деген парк деген эч нерсе жок, ич болсо аксакалдар келип, кечке мал келип отуруп кете турган кылып, жакшы неме кылсам, шунга дагы неме кылып койду. Ушул эми мен. Азыр чогулуш болуп, мисалы үчүн айыл өкмөтүндө чогулуш болобу, же райондо чогулуш болобу, же облуста чогулуш болобу. Мына жаныңарга чоң стадион түшпөдүбү? Бул жерди башка бир нерсе кылалы, мисалы үчүн бала бакча салалы ушул жерге, же дагы башка бир нерсе социалдык объект салалы десе, сиз ошого деле макулсузбу? Эл үчүн болсо. Макул эмесмин. Эмне үчүн? Себеби бул футболну поле болуп канча жылдан бери болуп келди. Муну убакыт келди. Ким кайсы жетекчи болсо ат майданда кылып таштады. Убагыдачы ат майдан кылып, ат чаап, таракатырып кылып, кийин аттын изин тазалаш үчүн мен канча менетим кетти бул жерде. Бир 5-6 машина турпактарды алып чыктым. Мен мына кара көң болчу. 80 машина кара топ чим басканмын. Ушуну ат майданды болду 2001-жылы. Талкалашты. Талкалап акмагын чыгарып берди. Ана футболный полянын читтери да жок эле. Кийин дагы бир неме кеп калды. Кичине футболго кызыккан андай, onu кылдык. Эми азыр мен колдоса керек мына. Садыр Нуркожоев. Мен жана суроону сизди эмне дейт экен деп сынаш үчүн бердим. Чынында бул жерге жеңил атлетика боюнча көп иш жасаса болот экен бул жерге. Жеңил атлетика спорттун королевасы деп коет. Эң массовый таралган жеңил атлетика туурабы? Жана чуркаган, жанагы бир нерселерди ыргыткан түр аябай көп да. Ошону мына ортого кылып койсо болот экен. Жасай турган иш өтө көп экен да бул жерде. Эми бул курулганда мировой стандартка неме болгондо ворота 50-100. 45-90дан өткөнү мировой стандартка кирет да. Биринчи ушу футбол неме кылып атканда шуну окуп, изучать этип, мына 35-36 жыл мурда шуну курганбыз. Убагыда аябай дүңгүрөдү. 90-жылы 1-июнда Всесоюзный молодежный неме ушул жерден 2 арыз келди. Анан Советтер Союзу бузулуп кетпеди. Ошондо көрктөнүп кетет эле. Эгер ушул Советтер Союзу ушул боюнча турганда, Москвадан бери келди. 15 республика. Жаштар сүрөттөрү болот эле. Жаштар неме студенттик бир оюндар болчу эле. Укмуш шу жерге келип адамдар ушундай элдик курулуш менен сал дегенде аябай таң калышып кеткен да. Мен аябай сүйүндүм эле, бул жер аябай жакшы өнүгүп кетет деп. Эми ошону сөз келди, буну да айтып өтөлү. Шуну куруп бергениңиз үчүн ошол убактагы Кыргыз СССР сизди бааладыбы же камадыбы? Жок, баалады. Баалады, эми чакырып, артымдан неме кылып жүрүп, сыйлады, жеңил машина берди. Жеңил машинеси бар экен деди эле, дагы анын үстүгө берди. Алмалда билесиңер да. Сыйлыкка берди. Бир машинесин ушул жерде айдап жүрүп, жок кылды деп Боронбаева деген эже бар эле. Райком 3-чү секретары. Ушу эже айтып бир чогулушта айттыр да. Ал машинесин сол стадиондо эле жок кылды, ал да сыйлыкка келген экен. Ошо машинени берели дегенде мен бул жерде бир абаларым бар эле, райком партия. Боронбаева шунтип көтөрдү деди эле, кийин Канбегер кешип, Жалласанов чакырып, жеңил автомашина сыйлады. Эми Советтер Союзунда эмгекти билет эле да. Ушу жакшы абир алдым бул жерден. Шул жерде ич мындай неме кыя албайм да. Кыя албайм. Кана акчам болсо, мектеп салгыча шуну салып бербейм деп кийин өкүндүм мен.
Эми бул да керек экен. Балдарыбыз 3 смена окуп калды.